Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип, өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп, ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары? Сиздер менен кайрадан эсенчиликте жүз көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин чыгарылышта Момбеков Рыскелди Чыныбекович салык кызматынын жетекчилерин өзүнүн таамай сөздөрү менен алардын жүрөгүн түшүргөн. Эгерде мен таап берсем, жумуштан кетесиңерби деген сыяктуу суроолорду берип, аларды ыңгайсыз абалда калтырган. Алдыда ушул жана башка темадагы башка депутаттардын берген суроолоруна күбө болосуздар. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен болуп, эгерде видео жакса лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүңүздар. Жана дагы айта кетүүчү нерсе, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Депутат Момбеков Рыскелди Чыныбекович. Рахмат, Дастан Арсланович. Санжар Турдукожоевич, сиз өзүңүздүн баяндамаңыздын жалпак тилинде жакшы айтып бердиңиз да, ириде бул мыйзам инвестицияны тартууга өзгөчө өбөлгө түзөт депчи. Анан айттыңыз, эмдиги жылы 2020 жылы бул мыйзам кабыл алынса, 15 миллион доллардай кошумча акча түшүшү мүмкүн депчи. Анан айттыңыз, бул мыйзамдын негизги финансылык системасын Сингапур, Гонконг, Люксембург дагы Швейцариядан алып депчи. Бирок ал жакта коррупция жок да. Бул мыйзам иштейби? Максатына жетет деп ишенесизби? Сиз бөлө элек, атыл элек аюудун терисин бөлүп койдуңуз да. Канчалык деңгээлде сиз ишенип атасыз ушул мыйзамдын иштеп кетерине? Рыскелди Чыныбекович, менде бул коррупциядан тышкары болот деп эсептейбиз, потому что ири компаниялар эч кандай коррупцияга барбайт, жана публичный компаниялар. Биз ошолорго качып атабыз атайын. Ири компаниялар келсин Кыргызстанга деп. Ал салык өтө аз болгон үчүн өлчөм. Алар толук төлөгөнгө төлөп туруп, эч кандай андан кийин биз справка беребиз, эсил сураса, башка мамлекеттен текшерип келсе да справка беребиз, Кыргызстандын мыйзамы боюнча баардык салык төлөгөн деп. Коррупция болбойт белгиленде. Коррупция болбойт деп сиз так кес айтып атасыз да, Кыргызстанда бар болот. Болгондо еще как болот? Ири компанияларда коррупция болбойт дейт. Эң чоң коррупция ошол ири компанияларда болот. Анан айтып атасыздар да, салык мына биз канчадан бери эле салык кодексин өзгөртүп толуктууларды киргизип атабыз, а бирок салык чогултулбай атпайбы? Пачкалап мыйзамды кабыл алып атабыз, ай сайын 4-5 мыйзам өтөт. А салык чогулган жок. Бүгүнкү күндөгү салыктын чогултуу боюнча бюджеттин кириши план аткарылып атабы салык комитетинин башчысына? Биринчи жарым жылдык боюнча 1,5 миллиард аткарылбай калган. Канча? 6 ай боюнча 1,5 миллиард. Июль айында 6 миллиард 600 план болчу, биз 7 миллиард 569 ченеминде план тапшырманы ашык менен аткарып, ошол 1,5 миллиардты 1 миллиард. Так айтсаңыз канча? Я, Канча дейсиз? Август айында 7 миллиард 500. 6 миллиард 600 болчу, 6 миллиард 750 аткарып, 1,5 миллиард отставанияны 7 айдын жыйынтыгы менен 1 миллиард 300ге чейин азайттык буюрса. Андан сырткары 7,5 миллиард план берилди августка. Августта да ашык менен аткардык. Бул айда биз 7 миллиард 568 план жеткирилип атат сентябрга. Биз кудай буюрса толугу менен аткарабыз. Октябрь, декабрда ошол 1 миллиард 300 отставанияны жаап, жылдын жыйынтыгы менен 89 миллиард деген планыбыз бар. Ошол 89га чыгабыз деген иш-чаранын үстүндө иштеп атабыз. Буюрса. кантип чогултуп атасыңар силер? Эмне үчүн мурунку салык кызматынын башчысы планды аткара албап, сиз ашык менен аткарып атасыз? Каяктан таап атасыз? Салыктарды башкарууну күчөтүп атам. Ошодонбу? Силер азыр 4-кварталдыкын салдырып койгон жоксуңарбы, 3-кварталдыкын эмейле? Андай маселе жок. Наоборот, ошол мурдакы А эгер мен таап далилдеп берсем, кызматыңыздан кетесизби? эми салык мыйзамында салык төлөөчүлөр алдын ала төлөгөнгө укугу бар. Салык кызматы алдын ала төлөгөнгө укугу. 4-квартал жаап атат азыр. Жок, алдын ала мыйзам боюнча айтып берейин. Бар, бирок салык кызматы аны тыюу сала албайт. Ал өзүнүн каалоосу ыңгайлуу шарт түзүш боюнча ушундай мыйзамда каралган. Бирок салык кызматы тарабынан или менин атыма бирде салык төлөөчү алдын ала менен салык кызматы талап кылып атат деген маселе коюла элек. Мен ал маселе 4 айдык боюнча 1 миллиард 100 миллион сом отставание бар болчу. 8 айдык боюнча силер 1 миллиард 792 миллион 800 миң сом былтыркы жылга салыштырмалуу ашык таптыгыңарды. Каяктан? Отчет силердики. Салык кызматынын сайтында турат.
ошол Кайдан акча кошумча булактарды таап атабыз. Бул көмүскө экономика деп 30%га чейин деп атабыз. Ошол көмүскө пайыз боюнча, текшерүү иштери боюнча, салыктарды башкаруу боюнча, ар бир бөлүм боюнча мында план тапшырмалар берилип атат. Көрсөткүчтөрдү биз күчөтүп атабыз. Ошонун эсебинен жалпылап айтканда салыктарды башкарууну күчөтүү жолу менен ички резервтердин, базалардын үстүнөн иштеп атабыз. А бирок ири ишканалар бизди 12 айдыкын жаптырып салды деп атат. Ири ишканалар Чоң уюлдук операторлор 12 айдыкын салыгын төлөп салбадыбы? Баштала элек 4-айдын кварталдыкын жабып салбадыбы? Буга эмне дейсиз? Билбейсизби? Расмий түрдө менде андай бир да кат жок, маселе коюлган жок. Бул боюнча мен алдын ала иштеп атабыз. Ошо алдын ала салык алууну мен өзүм тийип салып атам. Бирок расмий түрдө бир да платеж кайрылган жок бул маселе боюнча. Бирок алдын ала маселе менен биз план толтурбайбыз. Бар андай фактылар да. Андай фактылар Алдын ала төлөгөндөр. расмий түрдө жок. Кандай анан расмий түрдө жок болсо? Бир да салык төлөөчү. Мен мына 1,5 ай болду иштегениме. Алдын ала мени салык кызматы ушундай талап кылып атат деген маселе жок. Талап кылмак түгүл мажбурлап туруп салыкты чогултуп алып атасыңар. Рахмат. 10 секунд. 3-чү кварталдын салыгын төлөй электерге 4-чү кварталдыкын салдырып атасыңар. Эптеп пландаткып атасыңар. Былтыр 4-чү кварталдыкын бүтүрө албай 1-чи кварталдыкын алып койгонсуңар. Ал фактылардын баарын эл билет да. Рахмат. Кабыл Кушбакович, жылдын этегинде жана планга чыгасыздар да. 89 миллионго. Буюрса 89 миллиардты толугу менен аткарабыз деп Ошону аткарып бериңиздер болду. Буюрса. Бизге ошол бюджетти толтуруп бериңиздер. Мыйзамдын алкагында ошону толтуруп берсеңиздер, бүттү, иш жүрдү, иш аткарылды. Рахмат, менде экономика министрлигине суроом бар эле. Айткылачы, акыркы 2 жылда канча жолу салык кодексине өзгөртүү кирилди? Ал азырынча так маалыматыбыз жок, бирок өзгөрүү көп болуп атат. Анан эмне келдиңер өкөнгө? Министр, зам министри болуп алып, налогтун башчысы болуп ошону билбесеңер. Ал азырынча Саясат жүргүзгөн силерсиңер да, анан кантип анан отурасыңар берди? Биз маалыматыбыз жок деп. мыйзамдарды айтып берсек болот, кайсы мыйзамдар өзгөртүү киргизилди. Канча жол өзгөртүү келди? Мен суроомду кайталап атам, сиңиз. Бир 5-6 мыйзам кабыл алганбыз. Убакыт токтотуп турбу? 5-6 мыйзам кабыл алганбыз былтыр. Өзгөртүү киргизген. Урматтуу министр, зам министр, налогтун башчысы 25 мыйзам кабыл алдыңар. Өзгөртүүчү. Ушуну билбесеңер анан кайсы саясат жүргүзөсүңөр? Экономика боюнча айткылачы. Инвесторго кантип шарт түзөсүңөр? Эгер туруктуулук болбосо, 2 жылда 23 жолу өзгөртүүнү колдоп берип атасыңар. Кайсы инвестор келип акчасын салат бизге андачы? Ушуга бир мындай бир бөгөт койбойсуңар. Буга чейин биз дагы айттык эле. Бир жолу чогулуп туруп, бир комплексин өзгөртүү кирелик, салык кодекс, анан мораторий кыралы керек болсо депчи. Бүгүн бирөө долбоор менен келсе, эртең салык өзгөрүп кетсе, анан кантип анан банкрот болот деле эртеңчи. Ушуну бир колго албайсыңар, Санжар Тугужевич. Мына жаңы келип иштеп атасыңар. Мындай моун налогуңарга каршы жок бул эмегечи өзгөртүүгөргө, бирок жанагындай изденип иштегиле да, токтоткула да мындайчы. Экинчи айткылачы, көмүскө экономика канча бүгүн? 23,6. Анан бизде өзүнчө PricewaterhouseCoopers өзүнчө изилдөөлөрдү жүргүздү. Ошондо бир 37%. Канча жүргүздү? 37%. Бүткүл дүйнөлүк банк акыркы жолу жүргүзгөндө ушу 5 жыл болуп калды, деп 39% болчу. Мен ойлоп атам, бүгүн андан аз эмес. Может андан көп. Кандай жолдор сунуш кыласыңар чыгуудан? Бул комплекстүү азыр ошонун алкагында биз иш чараларды каралып атат. Ошонун бирден бир чоң эмеси бул услуга секторунда көп көмүскө экономикасы турат да. Ошонун аркасында биз жана фискализация маселесин буюрса алдыга жылдырсак, ошо бирден бир чоң түрткү болот эле да көмүскө экономика. Качан бүтөт? 1,5 жылдан бери айтабыз фискализация деп. Фискализациянын биз өзүнүн иш аракеттери жүрүп атат. Биз ойлойбуз ушу эмдиги жылы бир жайында бүтүп калат. Мына президентибиз талап койгон өкмөт силердин астыңарда. Фискализацияны бүтүрүш керек тез арада деп.
Андан бери 6 ай өттү жок дегенде. Анда кантип анан киреше бөлүктү көбөйтөсүңөр? Бүт эле кетип атпайбы мына контрабанда бар тең көмүскө экономикада. Күчөп атат. Bir саясатты өзгөртпөсүңөр, жаңы bir салыктын түрлөрүн, может быть, киресиңер, коомчулукту кызыктырасыңар. Мен сиздерге бир эмен айтайын. Мына мисалы үчүн Монголиянын опытын, тажрыйбасын изилдегилечи. НДСтин 2%тин 10% болсо 8% мамлекетке 2% болсо ошол сатып алуучуга берип атат. Ошондо коомчулук өзү көзөмөлдөп атат. Эгер касса аппаратынан чекти бербесе, мага гана деп бересиң деп урушканга чейин барып атат. Az Mongoliyalar менен мамлекеттен изилдеп, биз алар менен жогу катнашта иштеп атабыз, монголиялык коллегалар менен. 10 секунд. 20 секунд бербейсизби? Мүмкүн болсо мен жана кайталап койдум эле. Анда эмнесин изилдедиңиздер, айтыңыздарчы, монголиялык мисалы үчүн. Биз ошо НДСин изилдеп атабыз. Анан биз баягы өткөндө Кандай экен НДСи? Эмне кылыптыр айткылачы? Алазимович, Жок, анда сиз мен министрге суроо берип атам. Сиз бирөөң келбейсиңби андачы? Министр же замминистр жооп берсин да. ошо менин орун басарым отурат ошо Сиз айтып бериңиз, сиз министрсиз да. Алазимович, сиз айткандай 2% возврат кылат деп атпайсызбы? Биз да ошо фискализация алкагында аны биз да карап атабыз. Биринчи ал механизмин иштеп чыгышыбыз керек. Действительно, сиз айткандай чекти берсе, чек алса 2% кайра кайтарылып берилсин деген мыйзам киргизебиз буюрса. 2 жылда 3 эсе көбөйтүп атат НДСтин, түшүнчү Монголияда, мисалы үчүн. Ушундай бир жаңы ыкмалардан сунуш кылсаңар колдойбуз да. Бизде мен да ошону изилдеп атам азыр. Презентациясы да бар, бир иштейлик. Сунуштарды эске алыңыздар.